Саламатсызбы, эс алуу күндөрдөгү маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров кооперативдер жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорго кол койду. Ага ылайык турак жай кооперативдеринин ишине көзөмөл күчөтүлөт. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык мыйзам турак жай курулуш кооперативдерин натыйжалуу жана сарамжалдуу башкарууну камсыз кылууга, кооперативдерге кирүү менен тургундардын турак жай сатып алуудагы укуктарын ишке ашырууга багытталган. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык бүгүнкү күндө өлкөдө 162 коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативи бар. Акыркы 2 жылда мындай уюмдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу 140 кылмыш иши козголгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ири базарларда митингдер жүрүп жаткан шартта соодагерлер уюмдары жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышкан жыйын өткөрдү. Ал салыктагы өзгөрүүлөр боюнча коомдо бурмаланган түшүнүк калыптанганын айтты. Ал белгилүү бир күчтөр маалыматтын жетишсиздигинен улам соодагерлерди тукуруу аракетин көрүп жатат деген пикирде. Жапаров салык кызматына 2 апта ичинде электрондук эсеп фактурасы менен жол баракчасын иштетүүнү жөнөкөйлөштүрүүнү тапшырды. 29 ноябрдан бери өлкөдөгү бир ири базарлардын ишкерлери кассалык көзөмөл машина орнотууга каршы болуп митингге чыгышууда. 2 декабрда президент Садыр Жапаров соодагерлердин нааразычылыгын иликтеген атайын комиссия түздү. Анын жыйынтыгында өкмөттүн чечими же базардагы соодагерлердин талабы кайсынысы туура экени белгилүү болор айтылат. Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясы мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активисттерге авто жүрүш өткөрүүгө тыюу салды. Милиция кызматкерлери 7-кичи райондогу Алы Токонбаев көчөсүндө чогулган айдоочуларга Борбор калаада акция өткөрүүгө тыюу салынганын эскертип, унаалардагы тууну алып салууну өтүндү. Кийин катышуучулар жүрүштү шаардын четиндеги Көкжар айылында уюштурууну чечкен. Бирок алар 9 декабрда Максим Горький атындагы гүл бактагы акцияга кошулууну макулдашып, тарап кеткен. Авто жүрүш болорун Фейсбукка жазып чыккан активист Автандил Жоробеков кече 2 декабрда Октябрь райондук милициясына баарлашууга барып келген. Милициядан чыккан соң активистти УКМКнын кызматкерлери алып кетип, 9 декабрда Борбор калаада өтчү акция тууралуу баарлашуу өткөргөн. Бишкек мэриясы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин демилгеси менен жаңы жылдык фейерверктерден баш тартты. Мындай чечим Борбор калаадагы ыш менен күрөшүү жана бюджеттик каражатты үнөмдөө максатында кабыл алынганы айтылат. Мэрия 2020-2021 жылдары да экологиялык абалга жана коронавируска байланыштуу жаңы жылда салют аттыруудан баш тарткан. Ага делген каражат башка муктаждыктарга, мисалы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү майыптыгы бар балдардын белек бешкегине жумшалган. Ал эми былтыр жаңы жылдык фейерверк үчүн 900 000 сомго тендер жарыяланып, 755 000 сом сарпталган. Move Green эко уюмунун активисттери салют абанын булгануусун күчөтөөрүн айтып, каршы чыгышкан. Бирок андан майнап чыккан эмес. Өлкөдө 211 650 майыптыгы бар адам болсо, алардын 37 000ден ашууну жаш балдар. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 3 декабрда майыптыгы барлар күнүнө карата кайрылуусунда айтты. Жапаров мамлекет майыптыгы барларга ар тараптуу социалдык колдоо көрсөтүүгө аракет кылып келе жатканын билдирди. Анын айтымында, бийлик майыптыгы барлардын муктаждыгын канааттандыруу, укугун коргоону эң башкы максаттардын бири деп билет. Өлкө башчысы бүгүнкү күндө майыптыгы барлардын керектүүлөрүн эске алуу менен алардын социалдык, экономикалык жана саясий турмушка катышуусун камсыздоо милдетин ишке ашыруу улантылып жатканын белгиледи. 2019 жылдын 14 мартында Кыргыз бийлиги майыптардын укуктары боюнча Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясынын ратификациясына кол койгон. Кыргызстан өлкөдө жашаган 200 000ге жакын майыптын укуктарын сактоого жана коргоого милдеттенип алган. Анткени менен азырынча бул жаатта алгылыктуу иштер аткарыла элек. Бишкекте 16 жана 17 жаштагы кыздар интимдик кызмат көрсөтүп жүргөнү аныкталып, аталган жайды уюштурууга шектелип, 36 жаштагы аял кармалды. Ал эми Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндө жайгашкан кафенин жер төлөсүндөгү мейманкана интимдик кызмат көрсөтүү жай экени аныкталды. Аталган жайды уюштурууга шектелген кишилерге карата кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. 30 ноябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилерине, укук коргоо органдарына 1 декабрга чейин интим кызмат көрсөткөн жайларды жабууну тапшырган. Ал кайсыл аймакта мындай жайлар табылса, ошол жердин жергиликтүү бийлик башчылары жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дароо кызматтан алынаарын эскерткен.
Кыргызстандык спортчу Денис Петрашов сууда сүзүү боюнча АКШнын Гринсборо шаарында өткөн ачык чемпионатта алтын медаль жеңди. Петрашов 100 метр аралыкты брас стилинде 29,46 секундта сүзүп өттү. Ал 2021 жылы Токиодо өткөн Олимп оюндарынын жеңүүчүсү америкалык Майкл Эндрю менен дагы бир АКШлык спортчу дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Ник Финкти артта калтырды. Петрашов сентябрда Японияда өткөн дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен 2024 жылы Парижде боло турчу Олимпиада оюндарына жолдомо алган.